Assalamu алейкум, мекендештерим, туугандарым, достор. Кудай буйрса, жай кирип келди. Бул видеонун жасаган себеби жай мезгили, то есть шипованный дөңгөлөктөр, то есть дөңгөлөктө шинада майда мыкчалар установка болгондор. Жай мезгилинде чечүү керек, алмаштыруу керек жайкы дөңгөлөктөргө. Анткени бизде тех регламент боюнча запрещен да, болбойт, мүмкүн эмес айдаган. Именно жай мезгили июнь, июль, август айларында муну өтө айдабага керек, то есть алмаштыруу керек летнийге. Бул запрещенный, буга протокол түшсө болот. Тех регламент дегени бул таможня союзда кирген 5 мамлекет бар, 5 мамлекеттер терең ушул колдонулат. Протокол түзөт, буга нарушение албайм десеңер, ошо алмаштырып кылыш керек да. Анан беркинде липучка жөнөкөй шипы жок зимний дөңгөлөктөр менен айдай берсеңиз болот, ал нарушение эмес. Бирок негизи эми летний дөңгөлөк салып айдаган жайында бул жакшыраак да. Анткени зимний дөңгөлөк өзүнүн свойствосунда ысыкка чыдамы жок да. Бат жээлет, поворотор неустойчивый болот. Жана мисалы үчүн влажный жолдордон катуу айдап баратканда тормоз резко бергенде путь торможения узунураак болуп калат да. Желательно жай летний дөңгөлөктөр алмаштыруу керек да. А так запрещенный ошо шипы болгондор, шипы менен жүргөндөр тезирээктен алмаштырып чечип алгыла.